Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан Ош Бирим телеканалында түз эфирде Жаргылчак программасы. Ал эми бүгүнкү программаны биз бүгүн алгачкылардан болуп, алгачкы жолдо эфирге чыгып жаткан кесиптешим Арген Нуров экөөбүз чогулуп барабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул Нияз Ташматов кесиптешим экөөбүз кайрымдуулук темасында бүгүн теманы талкуулайбыз. Кайрымдуулук бул албетте коомубузда көбүрөөк оозго алынган сөздөрдүн бири. Деги эле кайрымдуулук дегенде бизде ар кандай түшүнүк бар. Мына ушул кайрымдуулук тууралуу, кайрымдуулуктун жакшы жагы, элге болгон таасири тууралуу кененирээк бүгүнкү программабыздын алкагында 2,5 сааттык түз эфирде кененирээк ачып бергенге аракет кылабыз. Бул үчүн биз атайын конокторду чакырганбыз. Бүгүн кайрымдуулук деген эмне, кимдерге кайрымдуулук бериш керек, ушул жөнүндө кеңири баяндап сүйлөп берчү коноктор бизге келишет. Албетте. Андыктан сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2,5 саат алкагында түз эфирде биз менен чогулуңуздар. Сиздерди да кызыктырган суроолор болгон болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерлери аркылуу бизге байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди ортого салып, суроолоруңуз болсо берип өтсөңүз болот. Биз сиздин ой пикириңизди ортого салып, кеңири талкуулап, ушул теманы ачып берүүгө деги эле аракет кылабыз. Деги эле кайрымдуулук деген теманы талкуулаганда эле элибизде жанагындай боорукерчилик, кайрымдуулук деген мындай жакшы сапаттар эске келет эмеспи? Өзүңүз кайрымдуулук дегенде эмнени түшүнөсүз? Кайрымдуулук дегенде бизде азыркы адамдардын түшүнүгүн айтайын мен. Кайрымдуулук деген сөз болгондо эле бизде адамдар колунда бар адамдар ушул колунда жок адамдарга жардам катары кайрымдуулук кылганды элестетишет да. Мисалы, кайрымдуулукту көбүнчө ошол колунда бар адамдар, бай адамдар бизде ушул адамдарга өзүнүн ырызкысынан бөлүп берет деп эсептешет. Ушундай түшүнүк бар да бизде. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулук деп аталат. Ушул теманын алкагында деги эле ушул сөздү чечмелеп, түшүнүктү чечмелеп, биздеги бүгүнкү күндөгү коомубузда болгон түшүнүк, элде болгон түшүнүк кандай? Ушуну кененирээк түпкүрүнө жеткире ачып бергенге аракет кылабыз. Ал эми Арген кесиптешим дагы бүгүн өзгөчө даярданып келген, өзгөчө маанайда. Демек, кайрымдуулук жөнүндө түшүнүк тууралуу жакшы кеп баштадыңыз эле, сиздин сөзүңүздү бөлүп койгонго туура келди. Ошол түшүнүк боюнча бир уланталы. Кайрымдуулук деген эмне деген сөз жөнүндө. Бизде кайрымдуулукту мен жана айтып өткөндөй эле, кайрымдуулук деген бул теманын бул каармандары бул бай жана мындай колунда жок адамдар дейт да. Биздин түшүнүк да ушундай. Мисалы, алар эгер өзүндө мындай мүмкүнчүлүгү болсо, ошол адамдарга, өтө муктаж адамдарга кайрымдуулук кылып келишет да. Мисалы, көп учурда бизде мисалы орозо айт учурунда зекет, садака деп айтып жүрүшпөйбү? Ушунун алкагында гана кайрымдуулук кылышат да. Негизи жалпы түшүнүктөн алып караганда бизде жалпы эле адамдар ушул бир гана ошол орозо айы учурунда эмес, жыл бою керек болсо күн сайын садака бериш керек деп айтылат. Ошол жана түшүнүк деген жерине туура токтолуп кеткен экенсиң ушул жерде. Деги эле дүйнө жүзү боюнча алып карай турган болсок, кайрымдуулук негизи көптөгөн өлкөлөрдө фонддор аркылуу ишке ашырылат. Анан бизге белгилүү болгондой көптөгөн байлар, колунда бар адамдар дейбизби, өздөрүнүн ушундай кайрымдуулук иштери менен белгилүү болгондор бар экен. Эми бул мисалы өздөрү ачык түрдө элге билгизе, угуза айтып кайрымдуулук кылгандар бар. Анан жашырын түрдө кылгандар бар. Анан ошо элибизде жана туура белгилөөттүң колунда бар байлар гана кайрымдуулук кылат дегендей түшүнүк пайда болгон да. Анан биз жанагы ар бир адам өзүнүн бай экенин мисалы билбей, мисалы байдан барып сурасаң, мен бай эмесмин, тиги бай дегендей кылып башканы көрсөтүп, ал байга барсаң дагы башка байды көрсөтүп, ушундай айтор адамдар бүгүнкү күндө шүгүрчүлүк кылгандын деңгээли деги эле ушу шүгүрчүлүк түшүнүгүнөн бир аз алыстап кеттиби деген ой келет да. Бирок эми ушул бизде ушул эле сөзгө улай, бизде мисалы азыр өзүңдө жок болсо бирөөгө кантип бересиң деген сөз бар да. Ушундай түшүнүк бар да. Мисалы анан көбүнчө жалпы адамдар бизде ушу байлар садака берсин, анда ошо байлыгы бар, өзүнөн ашат деп ойлошот да. Негизи өзүңө жетерлик, жашооңо жетерлик бир каражатың болсо, жашап кете алсаң,
кайрымдуулук кылсаң болот да. Мен бир маалымат, кызыктуу маалыматты ушул кайрымдуулук тууралуу бир кызыктуу маалыматты бөлүшкүм келип турат. Дүйнөдө эң кайрымдуу мисалы элдердин арасында аныкталыптыр. Кайрымдуу мамлекет, кайрымдуу эл катары бул Австралиянын эли белгилет экен. Австралия. Биз билебиз да, Австралия өзүнчө бир материк. Демек, эли ушунчалык кайрымдуу келет экен. Кайрымдуу иштерди, жакшылык иштерди көп жасайт экен. Анан мындан сырткары дүйнөдө Ирландия, Канада, Жаңы Зеландия жана АКШ алдыңкы саптарда турат экен. Булардын мен кызыккан жерим эмне себептен ушундай кайрымдуу өлкө катары саналды, эсептелди, алдыңкы саптарга чыкты деп изилдеп көрсөм, бир гана мисал алайын. АКШда балдар бакчасында балдарды кайрымдуу болууга үйрөтөт экен. Мисалы кандай десем, оюнчуктардын ойноп аткан оюнчуктарды эле ойногусу келбей калса, топтоп бирөөгө бергенди, өзүндө болгон нерсени башка бирөөгө берүү кайрымдуу болуу. Мисалы эң кымбат оюнчук болсо, ошону дагы бирөөгө берүү мындайча айтканда түшүнүгүн арттырат экен да. Ошол топтогу оюнчуктарды кийинчерээк барып, майрамдарда атайын колунда жок үй бүлөлөргө же болбосо керек ошол оюнчуктарга муктаж болгон балдарга бөлүп берүү бала кезден түшүнүк башталат экен да, тарбия. Сен азыр дүйнөдөгү бир канча ошо кайрымдуу мамлекеттердин атын айтып өттүң да. Кыргызстанда кандай экен, бир маалыматты издеп көрдүңбү? Мисалы Кыргызстанда кайрымдуулук жөнүндө кандай түшүнүк бар экен? Кандай адамдар кайрымдуулук берет деп ойлойсуң? Кайрымдуу, мен бир ушул тууралуу жакшы маалыматтарды ачып карап, бир таң калган жерим болду. Кыргызстанда бүгүнкү күндө көз карындай эле жайнаган кайрымдуу фонддор бар экен да. Негизи кайрымдуулук менен иш жүргүзгөн кайрымдуу фонддор бар экен, кайрымдуулук фонддор. Алардын 10-9-у билим берүү же болбосо адамдын укуктарын коргоо боюнча иш алып барат экен. Бирок ар бир 3-чү фонд булар кайрымдуулук иштерди жүргүзөт экен. Демек, эми элестетип дүйнөдө Кыргызстанда ушунчалык көп кайрымдуулук фонддору бар экен, бирок сураштыра келсе, тилекке каршы адамдар бир-эки гана фонддордун атын билет экен. Мисалы, азыр өзүң деле мисалы санап бер десем 2-3 эле атын аташым мүмкүн. Ошол сыңар эле элдер бир-эки гана фонддун атын аташы мүмкүн, бирок калгандары эмне менен иш алып барып атат? Чындап эле кайрымдуулукпу деген суроо жаралат экен да. Эми бизде сен айткандай мен азыр чындап эле мисалы биздин түшүнүккө кеңири сиңген мисалы кайрымдуулук фонддордун мен атын атап бер десең мен билбейм да. Бизде ушундан улам менде бир ой бар да. Бизде кайрымдуулукка ушундай эле адамдар сараңбы деген ой келет да. Мисалы өзүңдө болсо, мисалы кеңири мына каражатың болсо, мына фондко берип кой деген түшүнүк болуш керек да. Мисалы мына фондко берип койсоң, ал фонд ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, адамдарга ушундай таратып берет деген түшүнүк бизде жок да. Анан мисалы атап бер десең деле мен азыр билбейт экенмин. Мисалы Кыргызстанда кеңири жайылган, эл баары тааныган, эл ишенген кайрымдуулук фонддорду мен атап бер десең, бирөөнү гана айтышым мүмкүн. Чынында. Ошол эми ал дагы аябай өзүнүн кайрымдуулук иштери менен элдин арасында оозго алынып, кайра кылган иш аракеттерин теле аркылуу чагылдырып олтуруп, радио аркылуу чагылдырып олтуруп ошондой таанымал болгону. Бул дагы болсо кызыктуу маалымат. Ал эми бүгүнкү темабызды дагы бир ирет кулак кагыш кылып өтөлү. Биз бүгүн деги эле кайрымдуулук тууралуу, кайрымдуулук түшүнүгү тууралуу кеңири сөз кылып жатабыз. Ал эми кызыктуу маалымат менен мен чү дегенде бөлүшкүм келип отурат. Кайрымдуулуктун негизи тарыхта качан башталып, качан уланып, качан токтоп, качан кайра уланып кеткени тууралуу маалымат жок экен. Негизи эле кайрымдуулук бул космос сыңар эле чеги жок нерсе экен да, баш аягы жок. Кайрымдуулукту канчалык кылсаң ошончолук жакшы, кайрымдуулук кыла бериш керек. Эч кандай токтоп калуу жери жок экен. Демек, канчалык мүмкүнчүлүк болсо, канчалык жөндөм болсо, кайрымдуулук кылып турган аябай жакшы экен. Ооба, менин түшүнүгүмдө бул кайрымдуулукту мындай жакшы адамдар, жакшы бай адамдар кылат деп ойлойм да. Мисалы, эмнеге бир үчүн бир эле бай адамдар колунда жоктор дагы реалдуу турмуштан мисал кылып айтып атам да. Мисалы азыр жөнөкөй адам мындай орто жашаганбы же мындай жашоосу бир аз оорураак деле адамдар дейли. Алар бирөөгө кайрымдуулук кыла албайт да, себеби алар өздөрү муктаж да.
Ана ошон үчүн мен бүгүнкү реалдуу жашоодон алып карап, бай адамдар, колунда бар адамдар, бизнесмендер кайрымдуулук кылышат деп ойлойм да. Ошол эле учурда менде бир суроо жаралат да. Кандай адамдар бай адамдар? Чынында эле ошол биз бай адамдар деп эсептеп аткан адамдарды барып сурасак, мен баймын дей алабы? Алар өзүн баймын деп Мен баймын деп айта алабы? деп айтпайт, бирок мисалы бай деген сөз мисалы бизде илгертен бери мисалы мындай коомдо терс адам катары карап келет да. Өтө сараң, анан ошо алдым жуттум, ушу болсо байлыгын эч кимге бербесе, өзүнө топтой берсе, балдарына, неберелерине ушул өмүр бою өзүнүн ушул урпактарына жете турган ушул байлык топтоп эле сараң болгон адамды айтышат да. Ошол тараптан алып караганда ошол сараң адамдар кайрымдуу болуш керек деп ойлойсуз. Ооба, анан бирок сараң адам менен бай адамдын айырмасы бар да. Эми туура азыркы сөзүбүздө карет жок, мисалы бай адам деп бизге ошондой түшүнүктү келтирип койгондо, мисалы бай адам, сараң адам деп мурунтан биздин психологиябызга, миыбызга сиңип койгон да ошондой. Демек, биз бүгүнкү күндө келип туруп бай адам менен сараң адамдын айырмасын ажырата алабыз да. Коомубузда бай адам бар, сараң адам бар дегендей. Бар. Мисалы бизде мындай деген түшүнүк бар да, сараң болгон, ач көз адам, эч кимге эчтеке бербеген адам гана бай болот деген түшүнүк бар да. Бирок бизде бүгүн ач көз эмес, бирок өзүнүн накта мээнети менен ишкерлик кылып, байлыкка топтоп иштеп, мээнет кылып, ушундай бай жашаган адамдар бар да. Бирок аларды биз жаман көрүп, ошол өзүнүн тапкан мээнети менен байып аткан адамды биз жаман көрбөшүбүз керек. Мисалы, алар жакшы адамдар деп ойлойм да. Мисалы, бул түшүнүк, бай деген түшүнүк, бул илгери биздин ата бабалардын түшүнүгүндө, мисалы, бай адамдар коом ошол жашоодо мындай тескери көз караштагы адам, тескери каарман болуп келишкен. Бай десең эле бүгүн ошондон түшүнүшү мүмкүн да адамдар. Бул жагында дагы түшүнүктүү, коноо менен бир ушул жагын тактап алабыз. Бирок дагы бир менде кызыктуу маалымат бар. Дүйнө жүзүндө аялдар, эркектер болуп бөлүнөбүз эми негизичи адамдар. Анан ошол эркектер көбүрөөк кайрымдуулук кылат деп ойлойсуңбу же аялдар кайрымдуулуураак болот деп ойлойсуңбу? Эми азыр дүйнөдө менин түшүнүгүмдө, негизи биздин коом өзүбүз деле алып көрөлү. Биздин менин түшүнүгүмдө, дүйнөдөгү Кыргызстандагы менин түшүнүгүмдө, мисалы, эркектер көбүрөөк байлыкка ээ, бийликке ээ мисалы да. Бирок кайрымдуулукка келгенде кимиси көбүрөөк кайрымдуулук кылышы мүмкүн? Кайрымдуулукту эркектер көбүрөөк кылышат. Эркектер көбүрөөк. Бирок тилекке каршы менен бир маалымат бар. Бул Кыргызстан боюнча. Бул эми жанагы бир катар аналитикалык ушундай өкүлдөр эсептеп чыгыптыр, эми тактап маалымат алып чыгыптыр. Дүйнө жүзү боюнча тилекке каршы 70% аялдар кайрымдуулук көбүрөөк кылат экен, эркектер болсо болгону 30 гана пайыз кайрымдуулук иштерди жасашат экен. Эмне себептен мындай экен мисалы? Анын иликтөөсү жок. Анын иликтөөсү мен бир өзүбүздөн алган бир мисал катары турмуштан эсетип көрсөң болот. Аял киши бир көйнөк алгандан кийин, эки тойго кийип баргандан кийин башка кийгиси келбей калат да. Анан башка бирөөгө берип коет, мисалы, сиңдисине берип коет, бир тууганына берип коет. Бул да кайрымдуулук да туурабы? Муктаж болгон адамга берип коет. Ал эми эркектер мисалы эки көйнөк бар, эки костюм бар. Костюмубузда кээде тароо келип калса, кой андан көрө үйдө инип тура берсин дебесиң да туурабы? Ушул сыңары, эми бул ушул өңүттөн алган бир иликтөө сыңары болгондур, бирок дүйнө жүзүндөгү бул факт, ушундай маалымат бар экен. Бирок Кыргызстан боюнча айтпадың да, мен Кыргызстан боюнча дагы балким Кыргызстанда аялдар көбүрөөк кайрымдуулук кылышат окшойт деп ойлоп калдым эле азыр. Дагы бир ушул жерде кызыктуу маалыматты дагы айтып кетейин. Аял заты негизинен ошол жанагы айтып өткөндөй өзүнүн буюм тайымдарын, ушундай тагынчактары, башкаларын көбүрөөк берсе, ал эми эркектер акчалай түрдө кайрымдуулукка гана жакшы көрөт экен. Кызыктуу маалымат. Эми бул Кыргызстандагы эле маалымат эмес, дүйнө жүзүндө болгон маалымат да. Бул ар бир эле өлкөдөн ушундай иликтөөлөр жүргүзгөн. Ушундай иликтөөнүн натыйжасында окумуштуулар ушундай жыйынтыкка келген экен. Кызыктуу маалымат.
Жаргылчак программасынын алкагында азыр биз кезек жарнамага жана хадис түрмөгүнө келип калыптыр. Мына ушул түрмөктөрдү көрөбүз, андан соң өлкөбүздө дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар менен таанышабыз. Андан соң бизге конок келип кошулат, жаргылчак программасы уланат. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош Крим телеканалында түз эфирде жаргылчак программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулук тууралуу болуп жатат. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө атайын коноктор да келген. Коноктордун биринчиси мен тааныштырып өтөйүн. Бизде Ош шаарында жеке ишкерлик кылган Дастанбек Рустам уулу жана дин кызматкери Абдылда Исмаилов келген. Кош келипсиздер алгач. Кош келипсиздер. Жай баракат орун алып алсаңыздар, мына ушул биз алгач эле ушул кайрымдуулук тууралуу кеп козгогондон кийин кайрымдуулукту бүгүн биз түшүнүгү элибизде кайрымдуулук боюнча, деги эле ушул сөздүн маңызы кандай, биз туура эле мамиле жасап жатабызбы деген сыңар көптөгөн суроолор жаралат. Алгач эле Абдылда мырза, сизден баштасак, ушул кайрымдуулук деген негизи эмне, ушул тууралуу баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте абдан жакшы суроо болду. Бул кайрымдуулук деген негизи бул илгертен ата бабаларыбыздан келген бул кайрымдуулук болуп келген. Кайрымдуулук деген бул ушул кыйналган инсандарга, кыйналган үй бүлөлөргө ушул жардам колуну сунуу бул кайрымдуулук болуп эсептелет. Эми кайрымдуулуктун негизгиси ушул бири-бирибизге жардам берүү, мына ушуну кайрымдуулук деп айтат. Ал эми бүгүнкү күндө ушул кайрымдуулуктун дагы көптөгөн түрлөрү кездешет эмеспи? Ушул диний жагынан алганда кайрымдуулуктун кандай бир түрлөрү бар негизи? Кандай кайрымдуулук көрсөтсө болот? Албетте биз бүгүнкү күндө кайрымдуулукту жөн эле бири-бирибизге бул материалдык жактан жардам берүү эмес, мына ушул перзенттерибизди дагы бир адеп ахлак үйрөтүү, ушул өзү да кайрымдуулук болуп эсептелет. Эл ичинде дагы жакшы үгүт насаат сөз жүргүзүү, элдерди жакшы жакка алып баруу, адеп ахлак жөнүндө, же болбосо элдин ичинде дайыма ушул жакшы болууга үндөгөн да, бул баардыгы ушул элдин ичинде бул кайрымдуулук болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар кайрымдуулукту бул дүйнө материалы менен ойлоп калды. Андай эмес албетте. Кайрымдуулук деген бири-бирибизге жакшы мамиле кылсак, ушул да өзү кайрымдуулук болуп эсептелет. Кайрымдуулуктун түрлөрү албетте көп. Менде дагы бир суроо бар эле, мына Абдылда мырза. Динде кайрымдуулукту садака иретинде гана да беришет да, мисалы зекет, садака деп айтылат. Садака менен кайрымдуулуктун айырмасы барбы сиздин оюңузча кандай? Жакшы суроо болду албетте. Бул зекет бул өзүнчө бир парз болуп эсептелет. Намаз, орозо, андан кийин мал дүйнө ошол зекет өлчөмүнө жеткенден кийин ал зекетти Алланын буйрук. Бул парз. Муну ар бир адам эгер ошол мал дүйнөсү зекетке жеткен болсо аны бериш керек. Ал эми садака менен кайрымдуулуктун өзү бир эле болуп эсептелет. Садака менен кайрымдуулукта ар бир адам өз ыктыяры менен берет албетте. Бирок бул садака качан мен байгандан кийин садака беришим керек, мен жетишкенден кийин садака беришим керек, же болбосо мен өзүмүн бала чакамдан ашкандан кийин анан садака беришим керек деген ойдо болбошубуз керек. Ар бир адам өзүнүн көңүлүнөн чыгарып, мүмкүнчүлүгү жеткенче садака берип, бирөөлөргө жардам берген болсо, ушунун өзү ушул кайрымдуулук болуп эсептелет. Рахмат, анан бизде жеке ишкер катары Дастанбек мырза студиябызга келип отурат. Дастанбек мырза буга чейин дагы ушул кайрымдуулук фондору менен тыгыз байланышта иш алып барып, көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасаганга өзү өбүлгү болгон экен. Айта кетсеңиз, ушул биз жанатан дагы ушул маселеде, кайрымдуулук маселесинде сөз кылып жатып, бүгүнкү күндө ар бир эле адам өзүнө суроо бергенде кайрымдуулук кылуу керекпи, кайрымдуулукту мен кыламбы, же байлар кылабы, же болбосо байлар кылсын деген дагы ушундай түшүнүктөр пайда болгон да. Ушул жеке ишкер катары негизи ушул жеке ишкерлер колунда акчасы бар, колунда
бар адамдар гана кайрымдуулук кылышы керекпи же болбосо ар бир эле адам мүмкүнчүлүгү бар ушул тууралуу бир ишкер катары ишкердин көзү менен айта кетсеңиз. Рахмат, сурооңуз жакшы суроо болду. Негизи биздин көз карашыбызда, то есть кыргыздардын көз карашында негизи эле элибиз кайрымдуу эл. Мурунтан ата бабаларыбыздан бери эле бири-бирибизге жардам берип, ошонун негизинде жашап келген элбиз. Ошондой эле азыркы убакытта болуп аткан кээ бир иштерди көрүп, кадимкидей сүйүнүп каласың да. Себеп дегенде, мисалы, ар кандай фонддор бар, чет элден келип жардам берип аткандар бар, бирок өзүбүздүн мындай алып караганыбызда мен тааныган, билген, дайыма алгылыктуу иштерди алып барып жүргөн фонддордун арасынан Элим барсыңбы деген фонд бар. То есть ал Кыргызстан боюнча иш алып барышат. Ошондой эле Элим барсыңбы Ош филиалы дагы бар. Биз ошолор аркылуу көбүнчө элдерге жардам бергенге аракет кылабыз. Себеп дегенде, алардын иштегендерин көрүп, алардын, мисалы, биз жакында бир Ош шаарында магазинибиздин ачылышын кылдык. Эми ал магазиндин ачылышына эмнени мындай бир көрүнүктүү бир иш кылдык десек болот. Себеп дегенде, кээ бир адамдар бар экен да, мен кайсы магазинден, же болбосо кайсы жерден, кайсы брендден бир кийим алып окуу ачылышка кийип барайын деп ойлонсо, кээ бирөөлөр бар экен, мен быйыл окууга бара аламбы, же болбосо кийимим жок, бара албай каламбы деген окуучулар да бар экен. Биз бул ачуу чындыкта негизи билинбеши мүмкүн сыртынан, бирок чындыгында элибизде ошондой адамдар бар экен. Биз ошолордун Элим барсыңбы фонду менен байланышып, ошол колунда жок үй бүлөлөрдүн 40 балага окуу куралдарыны, кийим-кечектерини алып бергенге аракет кылдык. Себеп дегенде, алар дагы биздин өсүп келаткан жаштарыбыз окуп калсын, билип калсын, ошого эч болбосо бир аз себепчи бололу деген максатта. Эми бул биз бир эле кичинекей бир эмеси, учу десек болот. Элим барсың мындан башка толтура кылган иштери бар экен. Эми аларды айта берсе аябай көп. Мен ошолордун ичинен мага эң жакканы, аябай жакканы, таасирдүү болгону дагы бир мындай иши бар. Булар мынча кичинекей баночкаларда эме жасашыптыр, кутуча жасашыптыр. Буларды максаты эмне? Баягы айтып коет эмеспи? Тамчыдан көл куралат, тыйындан өмүр уланат деген акциясыны негизинде жасашыптыр. Буларды ар бир үй бүлөгө бирден беришти. Ал үй бүлөдө бунун мааниси эмне дегенде, үйүңдө жаш баланы колундагы тыйыныны ошонго чогулт. Бул бирөөгө сага жардам бересиң деп, үйдө жаткан тыйындарды ошонун ичиге салдырып үйрөткөнгө, буну баягы жаш балдарды үйүңөрдөн, кичинекей жаш балдарды тарбия берип атат да, мындайча айтканда, сен ошону сал, сен бул бирөөгө жардам болот деп. Мындайча айтканда, кичинекейинен жаш балдарды үйрөтүш керек, буга көндүрүш керек. Аз убагында бербеген адам кийин көбөйгөндө дагы бербейт деп коет эмеспи? Аз убагында бере билген адам кийин чоңойгондо деле, бай болгондо деле бере билет. А эгерде азыр байлар мисалы неге бербей жатат? Себеп дегенде, алар берип көнгөн эмес, болушу мүмкүн. Демек, бала чактан, балалыгынан тарбия туура берилиш керек, түшүнүк жеткириш керек деп ойлойсуз. Ошол эле учурда менде суроолор жаралат да, сиз эми жеке ишкер катары ушул фонддор менен кызматташып, кайрымдуулук иш-аракеттерди жүргүзөт экенсиз. Негизи эле өзүңүз көрүп байкагандай канчалык деңгээлде мүмкүндү бизде колунда бар ошол ишкерлер фонддор менен иштешет, канчалык деңгээлде иштешет? Же фонддорсуз эле, фонддордун тиешеси жок эле өздөрү эле кайрымдуулук иштерди жасагысы келсе түрдүү ыкмалар менен жасайбы? Албетте. Негизинен мен баягы ар бир адамдын өзүнүн чөйрөсү болот эмеспи? Биздин ишкерлик чөйрөдө тааныган билгендерибиз бар. Алардын деле көбү өздөрү билген фонддор. Негизи бизде мындай да, баягы кайрымдуулук дегенде айылдарда болсо баягы начар жашап аткан, материалдык жактан жетишпеген үй бүлөлөр бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Ошолорго кайрымдуулук кылышат. Шаарларда болсо негизинен мечиттерге, медреселерге кайрымдуулук көп кылышат. Билгендер негизинен бизде фонддор аябай мындай өздөрүн тааныта алган эмес. Ошон үчүн бизде таанылуу чектелүү гана фонддор менен ишкерлер мисалы эме кылышы мүмкүн да. Ошондой эле көп ишкерлер
мечиттерге, медреселерге жардам берет. Кайрымдуулук ошолор гана кылат деп ойлойм. Менде суроо бар эле, мына Абдылда мырза, сизге суроо берсем. Негизи кайрымдуулукту кандай максатта кылыш керек? Мисалы, көпчүлүгү Алла үчүн дейт, анан көпчүлүгү жөн эле ошол муктаж адамга жардам бергиси келет да. Негизи кайрымдуулукту кандай максатта кылыш керек деп ойлойсуз? Албетте, жакшы суроо болду. Өзү кайрымдуулукту, жардамды албетте Алланын ыраазычылыгын табуу үчүн, анан ушул соопко ээ болуу үчүн көп учурда ушу ниет менен берилет. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-амалу бин-нияти. Силердин бардык кылган ишиңер бул ниетиңерге байланыштуу дейт. Ошол адам колу менен берип атканда дагы ошол ниетинде эмне болсо ошол нерсеге ээ болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө адамдардын көпчүлүгү ушу соопко ээ болоюн деп берип атат. Эми албетте бүгүнкү күндө элдин арасында ар кыл сөздөрдү угабыз. Бир аз акча берип, бир аз жардам берип, анан өзүнү реклама кылып атат, өзүнү көрсөтүп атат деген да сөздөрдү угуп калабыз. Бирок бул азыр бүгүнкү күндө бул туура эмес. Себеби кээ бир гафлатта деп коет. Уйкуда жаткан, колунда көп мал дүйнөсү бар. Ошону каяка иштеткенин билбей, же болбосо көпчүлүк кыйналып жашаган инсандардын акыбалынан кабары жок адамдар, баягы курсагы токтун курсак ачтын канча немеси бар дегендей, ал адамдар баягы кыйналган адамдар менен иши жок. Ошондуктан баягы реклама кылып атабыз, телевизордо башкада айтып атабыз, деп атабыз. Ошол баягы билбеген адамдарга да бир түрткү болот да. Менде да колумда бар го. Мен да кылсам болот экен го. Же болбосо кээ бир адамдар өзү бир күндүк тамак ашы болсо дагы үйүндө башка бирөөлөргө мүмкүнчүлүгү жетишинче жардам кылып атпайбы бүгүнкү күндө. Анан ошол колунда жок өзү дагы, же бир аз мал дүйнөсү болсо дагы ушул эч нерсеси жок экен. Ушул дагы кайрымдуулук кылып атпайбы? Мен качанга чейин мен бай болгонду мен күтөм. Мен да бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүм бар экен деп ошолор дагы ушундай жардам жолуна башат. Эми азыр бул конок жакшы айтты, азыр мына фонддор боюнча кайрымдуулук кылып аткан. Мен да кошумчалап өтөйүн. Мына Примов фонду дагы бар. Муну бул жерде азыр айтсак, муну көпчүлүк элдер Кыргызстан боюнча эле муну билип калды. Бул Примов фонду бир гана мечиттерге эмес, мына ушу колунда жок. Мына бүгүнкү күндө канча колунда жоктордун балдары контракт менен окуп атса, аларга жардам берип атат. Мына кышындасы көмүр менен жардам берип атат. Кечеги мына Дача суу айылында авиа кырсыктан баягы жабыр тарткандарга дагы Улан Примов өзү да канча жардамдарды берди. Ал эми карап көрүңүз, бүгүнкү күндө ушу кайрымдуулуктун ушунчалык бир жакшы жагы бар экен. Кечеги авиа кырсыктан жабыркагандарга адамдар жардам берип, бири-бири менен ушунчалык ынтымакта болуп, баягы уйкудан ойгонуп, бири-бириге бул жардам берсек жакшы болот экен. Ал жерде ал ким болбосун, ал мусулманбы, ким болбосун, бири-бирибизге ушунчалык мээр менен көз жаш төгүп аларга жардам кылдык колубуздан келишинче. Ошондуктан бул кайрымдуулук дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул жылмаюу да садака дейт да. Жылмаюу да садака дейт. Эми ушул жерде дагы бир токтолуп өтсөк, бир байкуш эне көчөдө садака сурап аткан экен, калтасын көтөрүп. Анан бардык адамдар баягы калтасына акча салып өтө берет экен. Бир бала келип туруп, баягы байкуш энени карап туруп эле жылмайып эле тура беретмиш да. Күлүп эле жылмайып тура беретмиш. Анан баягы байкуш эне, балам нары турчу, мен кайыр сурап атам, садака сурап атам десе, баягы бала жылмайып эле тура беретмиш. Анан кийин акырда айтатмыш, эне мен дагы садака берип атам го, жылмайып дейтмиш да. Ошондуктан албетте эч нерсе бере албасак дагы жылмайып койсок дагы ушул жетет. Рахмат. Бизде азыр болсо кезекте Бекназар Абдыкасымов кесиптешибиз даярдаган атайын сурамжылоо бар. Мына ушул кайрымдуулук темасында. Ошону көрөлү, анан кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Бирөөлөргө жардам берип, кайрымдуу болуш керек да. Эми жардамга муктаж болгондорго когда жардам берсең, ошо кайрымдуу фонддорго жардам берүү деген жүрөктөр тазарымдары ошолор кайрымдуулук болот да. Бар адамдар, жок адамдарга колунда бар жок, анан орукча мындай немелерге
жардам бергендер ушу кайрымдуулук да. Кандай адамдарга кайрымдуулук кылыш керек? Жетимдерге көбүнчө, анан кедей кембагалдарга. Кайрымдуулук дегенде өзүңдө болгон нерселердин адамдар башка бирөөлөр менен бөлүшкөнүн түшүнөбүз. Кайрымдуулук бул фондда. Эми ушундай кайрымдуулук фонддор болот, мисалы үчүн бирөөгө жардам да. Ушуну түшүнөм. Сиз кайрымдуулук кылгансызбы? Кылгам. Бирөөсүнөн ак көңүл болуп, бирөөсүнөн бир нерселерди сураса, ага берип, мындай жакшы мамиле кылуу. Бирөөгө кайрымдуулук кылып жардам берүү, өзүнүн көңүлүнөн чыгарып. Сиз кайрымдуулук кылгансызбы? Ооба. Канча жолу? 2 жолу ишке келгенден бери. Программабыз түз эфирде уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде дагы кайрымдуулук темасында кызыктырган суроолоруңуздар болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерлери аркылуу бизге чалыңыздар. Конокторго деги эле теманы алкагында кызыктырган ой пикириңиздерди ортого салып, бөлүшөсөңүздөр болот. Ал үчүн түз эфирдеги ушул экранда көрүнүп турган телефон номерлерге чалыңыздар. Ал эми бизде түз эфирде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрсөк. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сизди котабыз. Абдулла Дамлага биз суроо берейин дедим да. Өзүңүздү тааныштырып анан суроо берсеңиз жакшы болот. Үйлөш шаарынан. Мынабу садакатын жария, анан садакатын кутия болуп эсептелет айтылат да. Кээ бир молдокелер жок, сенин оң кол берген садакаңды билбеш керек эч ким. Сол колуңда керек. Сен берген садакаң эч кимге айтпашың керек дейт. Yok, onda bir bayağı da müzik var. Hadiste de kerette. Bazı mesela komudan bir 3 adamga sadaka bergenin adamını bilseniz gerek. Sonra bir nemede sadakatın cariyalar diyem açık bir eş gerek deyip durup aytıp koysanız şu bayağı adamlar da ülke alat da. Rahmat. Allah razı olsun. Abdan жақсы Бири-биринде каршы келип калган кайчы пикирлерден улам айтты окшойт. Азыр эле өзүңүз айтып өттүңүз. Мынакей Ошбирин фонду дагы көптөгөн кайрымдуулук иштерин теле аркылуу чагылдырып берет. Бирок ошол эле учурда жанагы оң колу менен берген садаканы сол колун көрбөсүн деген албетте. Хадистер бар. Бүгүнкү күндө албетте муну баягы бул оң колуң менен берген садаканы сол колуң туйбасын деген албетте бул эл ичинде колдонуп жүргөн бул абдан жакшы сөз. Мунун маанисini биз баягы мындай түшүнүшүбүз керек. Садаканы бергенден кийин мындай өзүбүзчө бир жерде отуруп алып мактанбашыбыз керек да. Мактанбашыбыз керек. Ал эми бүгүнкү күндө баягы садака берип атып, жардам берип атып, кайрымдуулук кылып аткан мына фонддор бар. Же болбосо жеке инсандар мына бүгүнкү күндө ар бирибиз мына кайрымдуулук кылып атат. 1 сом берсеңиз ал кайрымдуулук болуп эсептелет. Ошондуктан аны ачык айкын айтып берсек дагы бүгүнкү ушул жашап аткан заманыбыз аябай туура болот. Себеби көпчүлүк баягы кабары жок же болбосо кайрымдуулук кылбаган адамдарга дагы бир топ түрткү болот. Бул эч кандай бир күнөө болбойт. Ошондуктан муну айтып келатабыз, дагы айтсак жакшы болот. Ошол эле жанагы теле аркылуу чагылдырып, мисалы, элим барсыңбы деген фондду же болбосо саналуу элибизден сурасак, саналуу эле фонддордун, кайрымдуу фонддордун атын атай алат да. Себеби ошолор кайра теле аркылуу, радио аркылуу өзүнүн чыгарып кылган ишмердүүлүгүн, кайрымдуулук иштерин чагылдырып жүрүп, өздөрүнүн атын чыгара алган. Ошол эле учурда азыр бир мисал болуп турат. Жеке ишкер коногубуз өзү дагы ошол, демек, мындай фонд бар турбайбы, кайрымдуу фонд. Мен ошол кайрымдуу фондго кайрылып, өзүмдүн жеке мүлкүмөн, же болбосо тапкан киреши менен бөлүшсөм болот турбайбы дегендей, мисалы өзүнүн атын таанып, атын чыгарып алган. Ошол сыңар эле азыркы бүгүнкү күндө дагы жеке ишкерлер болобу, колунда бар инсандар болобу, кандай гана кайрымдуулук жасаган инсандар болбосун, өзүнүн ишмердүүлүгүн жасаган ишин теле башка аркылуу чагылдырып алган болсо, кандайдыр бир деңгээлде башкаларга дагы үлгү болобу дегендей дагы бири-бирине кайчылаш келип калат экен да ушул жерде. Ушулусу таң калтырып турат. Анан айта турган нерсе Абдулда мырза, айта кетсеңиз ушул дин жаатында кайрымдуулук иштерди көбүрөөк жасаганга мындайча айтканда түрткү болот да, адамдарда ушундай чакыруу болот. Анан кайрымдуулук иштерди жасаганда бүгүнкү күндө биз түшүнүккө келишибиз керек болуп атат да, айтып атпайбызбы? Кээде ушундай окуялар болгон дейт, үй жайы жок адамды ушундай
көргөн экен, бир Америкада ушундай изилдөө кылып көргөн экен, $100 берип эмне кылат экен деп артынан изилдеп тартып жүрүшсө, ал көрсө $100 магазинден бүт азык түлүктөрдү алып тур дагы керектүү нерселерди. Анан барып өзүнүн үйү жок досторуна, шериктерине таратып бериптир да. Бүгүнкү күндө биз чынында эле колунда бар ишкер, бай адамдарды биз кайрымдуулук кылыш керек. Ошолордун жоопкерчилигинде, ошолордун милдетинде, ошолор кайрымдуулук кылыш керек. Бизде эчтеке жок деп олтура беришибиз керекпи? Ушундай түшүнүктөн качан арылабыз деген суроо жаралат да. Албетте жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө мына динибиздин көз карашы боюнча мына Куранда да көп жерде айтылат, хадистерде айтылат. Бүгүн бир гана биз албетте суроо узатсаңыз, көпчүлүгү ушу колунда барлар, байлар берсин деген ушу түшүнүктү айтат. Албетте бүгүнкү күндө кайсы бирибиздин колубуздан канча деңгээлде жардам, кайрымдуулук келсе аны кылышыбыз керек. Анан да хадисте бар, кайрымдуулукту дагы ошо жакшы нерседен кылгыла дейт. Бая мисалы үчүн 1 тонна картошка алсак, мисалы менен айтсак жакшы болот. Же 1 тонна алма алсак, бир жакшысыны тазалап өзүбүздүн жегенге же сатканга коюп, анан каякта чириген, жаманды кайрымдуулук кылсак болбойт. Ошо кайрымдуулуктун дагы ошо өзүң жакшы көргөн нерсеңден кайрымдуулук кылсаң, бул жакшы көргөн нерсеге жакшы көргөн нерсени, анан бул таза нерсе болуш керек. Эми бүгүнкү күндө баягы айтып калат го, паст колдон бийик кол бул жакшыраак дейт. Аллага жагымдуу экен да. Дайыма баягы кайрымдуулук кылган колдор Аллага жакыныраак, жагымдуу экен. Ал эми бүгүнкү күндө албетте элдин түшүнүгү ушундай бир неме келген, ушу бир гана ошо колунда бар, байлар ошо кайрымдуулук кылса, анан колунда жоктор ошол нерседен пайдаланса деген. Бул туура эмес, диндин көз карашында да бул туура эмес. Себеби бүгүн мына колубуздан албетте бир мал бере албасак, көп акча бере албасак дагы өзүбүздүн мүмкүнүбүзгө жараша бирөөлөргө кайрымдуулук кылсак, ошол деле боло берет. Себеби кайрымдуулуктун мунун чеги жок. 1 сом берсек дагы ал кайрымдуулук болуп эсептелет, 1000 сом берсек дагы анын соонун Алла берүүчү. Мүмкүн кээ бир адамдар 1000 сом берген болсо, 1 сом бергенин соо көбүрөөк болор. Мунун соонун Алла берүүчү. Ошондуктан биз ушу бүгүнкү күндө мына Алла разы болсун, мына бүгүн быйылгы жылы дагы, мына 2017 жылда дагы кошумчалап өтөлү. Урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович дагы мына ыйман, адеп, маданият жылы деп атады. Мен бир нерсени ушу айтып кетишим керек. Элдин эсине салып, бул жылдагы ошол ыйман, адеп, маданият жылы деп жөн эле айтылып сөз менен. Же болбосо кагаздарга эле жазылып калбастан муну биз ишке ашырышыбыз керек да. Мына ушунун ичинде ушул абдан бир жакшы жыл болот. Бизде дагы телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Сурооңуз болсо өзүңүз тааныштырып берсеңиз болот. Алло. Алло. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Замуллага суроо берейин деген. Кыямат күнүндө Алла Тааланын аршынын көлөкөсүндө жете түрдүү адам болот дейт. Ошонун бири жана неме деген чынбы? Оң колуң бергенди сол колуң билбесин деген. Анан рия деген бул эмне? Ошону айтып берип кетсеңиз. Рахмат. Баягы эле суроону кайра берди. Албетте бул суроого жооп берип атабыз. Ошол оң колуң менен бергенде сол колуң туйбасын дегенде бүгүнкү күндө адамдар ар кыл түшүнүктүү болуп атат. Ошо берген нерсеңе мактанба деген жери бар. Бүгүнкү күндө мына теле аркылуу же болбосо башка ушу интернет аркылуу бир жардамды көрсөтүп аткандар, булар албетте булар мактаныш эмес деп ойлойбуз. Себеби башка ушул кайрымдуулук кылбаган инсандарга, коомдорго же башка фонддорго дагы бир түрткү болот. Ал эми албетте бул рия деген ошол эле баягы берген нерсесини мактанса же болбосо милдет кылса, албетте бул эч кандай бир соокка ээ болбойт. Рахмат, ал эми ушундай жакшы суроолорду урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдү кызыктырган маанилүү улуттуу суроолор болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерлери аркылуу чалып, конокторубузга узатсаңыз болот. Ал эми алдыда болсо бизде жарнамалык тыныгууга кезек келип калыптыр. Мына ушул жарнамалык тыныгуудан соң кайрадан жаңы саатта жолугушабыз. Алыстабай туруңуздар.
Жаңы сааттын башында жаңыдан телекөрүүчүлөр катары толуктаган жалпы эле телекөрүүчүлөргө жалындуу саламыбызды айталы. Жаргылчак программасы уланат. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулук жөнүндө, кайрымдуулук түшүнүгү жөнүндө болуп жатат. Конокторго өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздар болсо, экрандагы телефон номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Ал эми биз конокторду дагы бир кулак тааныштырып коелу. Дин кызматкери Абдылда Исмаилов жана да жеке ишкер Тастанбек Рустам уулу бизде конокто. Конокторго мен мындай экөөңүздөргө бир эле суроо бергим келип атат да. Мына соңку мисалы акыркы эле мисалы авиа кырсык болду Кыргызстандачы. Ушул кайрымдуулуктун жаралышы жөнүндө суроо бергим келип атат да. Ушул авиа кырсыкта адамдар өзгөчө бири-бирине мындай боорукер болуп, жан тартып, бири-бирин колдоп, ушул кайрымдуулук ушул көз алдыга келе түштү да. Ушуга сиздер кандай деп ойлойсуздар? Мисалы Кыргызстанда азыркы кайрымдуулук кандай? Мисалы адамдар кайрымдуулук боло баштадыбы? Ушул окуялар же кайрымдуулук кандай учурда жаралат? Биринчи сизден баштап. Албетте кечеги авиа кырсыкта дагы адамдар кайрымдуулук кылышып, жардам колдорун сунушуп, колдон келишинче көп жардамдар кылышты албетте. Бүгүнкү күндө мына биздин Кыргызстаныбызда жашап аткан элдин арасында кайрымдуулуктар аябай жакшы. Айрыкча мына ушу жаштар көбүнчө. Бир гана кечеги авиа кырсыктагы жардамдар эмес, ага чейинки дагы ошол бир кыйналган үй бүлө же болбосо башка ушундай бир мына тез рекламада көрсөтүп атпайбы, баягы операция болот экен же болбосо бөйрөгүн алмашат экен дегендерге дагы көп салым кошуп кайрымдуулук кылып атышат. Бүгүнкү күндө биздин элибиздин аң сезими да ойгонуп, бүгүнкү күндө ошол кайрымдуулук, жардам канча деңгээлде керек экендигин, канча деңгээлде бул соо көп экендигин бүгүн Аллага шүгүр элибиз ушуга түшүнүп жетип, мына көп мына кайрымдуулук кылып атышат. Ал эми мен толук айталам, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө башка чет өлкөлөрдөй, мисалы үчүн мусулман эмес өлкөлөрдө канча мына кайрымдуулук кылып, мына келип канча жардам берип атышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө биздин дагы ушу элибиз ошондой кайрымдуулук жолго барып калышты. Рахмат, бизде дагы бир байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз? Телекке каршы байланышыбыз үзүлүп калган окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул кайрымдуулук темасында конокторго же болбосо өзүңүздүн ой пикириңиз болсо, сурооңузбу, билдирүүңүз болобу, айтор бөлүшүп өтсөңүз болот. Түз эфирде телефон номерлерибиз иштейт. Ошол эле суроого сиз дагы жооп бере кетсеңиз. Рахмат. Жана эле айтып өткөндөй, Кыргызстан үчүн аябай чоң жоготуу болду. Аллах мындан башкасын көргөзбөсүн. Бирок элдердин бардык эле адамдын жүрөгүндө бир ушундай бир боорукерлик сезимдери бар негизи. Буларды балким кээде чыгара албайт дегендей, мындай окуяларда ошол нерселер көрүнүп калып атат. Чындыгында кыргыздардын бүткүл эле Кыргызстан элинин жүрөгүндө боорукерлик bir сезими бар экени көрүнүп турат да. Мындан сырткары кече интернеттен окуп калдык. Мисалы бизде 25 май бүтүрүүчүлөр кечесинде мисалы 10 жылдык, 20 жылдык деген нерселер бар эмеспи? Ошолорго мисалы 20 жылдык тоскондор бар, алар эми ар кимдин өзүнүн түшүнүгүгө жараша өздөрү белгилешет ошону. Классташтары чогулушат, мисалы окууну бүткөнүбүзгө 20 жыл болду дешип, кээ бир адамдар көп ысырапчылык болот дегендей. Бирок мен дагы бир жаңылык уктум. Что бүткөн 10 жылдыкта 10 жылдыкты белгилеген балдар өзүнүн мектебинден чогулушуп, ошо айылындагы мисалы жесир бир үй бүлөгө үй куруп беришиптир. Мисалы бул жакшы жаңылыктар. Кыргызстанда мындай өзүнчө бул боорукерлик сезими, кайрымдуулук деген өнүп бараткан бир белгиси болуп эсептелинет деп ойлойм. Негизи бул кайрымдуулук деген нерсени менин оюмча бардыгы жасай алат. Ошон үчүн баягы акыркы убактарда телевидениядан болсун, интернет сайттар аркылуу болсун, соцсеттер болсун,
ошолор менен элдер көп нерседен кабардар болгондугу үчүн элдерге дагы кайрымдуулук деген нерсе мындай бир аз элдердин сезимин ойготуп баштады окшойт деп ойлойм. Алдың мечиттерде, медреселерде дайым жума намаздарында айтылып келет. Ал жака барган элдер бар, барбаган элдер бар. Мисалы жумага аялдар барбайт, аялдарда деле сезим бар, ошондой боорукелдик сезим, канчалаган аялдар жардам беришип атат дегендей. Соцсеттерден, телевидениялардан жакшы бир эмелерди угуп дагы өнүгөт го деген ойдобуз. Бизде телекөрүүчүбүз бар экен, байланышта кабыл алып көрөлү. Сизди угутабыз, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып, анан сурооңузду берсеңиз. Атым Гүлмира. Ош берим телеканал сиздерге рахмат. Ушундай кызыктуу, жакшы темаларды алып чыгасыздар. Мен үзбөй көрүп турам сиздер. Мына конокторго суроом бар, саламатсыздарбы? Неме мына кайрымдуулук боюнча мен өзүм жаш эле кызмын, 30га чыга элем. Немеге өзүм мисалы үчүн кичине келип калган кийимдеримди же кийбей калган кийимдеримди таза жууп, пакетке таза кылып ороп, мусорун жанына коюп коем да, ошол туура эле мисалы мен кайрымдуулукка киреби дегеним, анан көчөдө кайыр сурагандарга 5-10 сом берип өтөм дайыма. Бул кайрымдуулукка киреби ошол боюнча? Суроо түшүнүктүү болду. Абдулла мырза, сизге окшойт. Албетте, колубуз менен кайсы бир нерсени жардам катары, эхсан катары берсек, ал кайрымдуулук болуп эсептелет. Анан эми ошол кийилген кийимдерди мына бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдөн канча кийилген кийимдерди жууп, тазалап алып келип мына саткандар бар, же болбосо кайрымдуулук кылып аткандар бар. Албетте бул кийимдин жаңысы эскиси болбойт. Ошондуктан ошондой эскирип же кичинерип калган кийимдерди дагы жакшынакай жууп, тазалап, пакетке салып, андай көчөгө койбостон ошол бирөөлөргө алып барып, же балалуу бир инсандарга алып барып, ушуларды эгер мүмкүн болсо кийип койсун деп берсе, бул эң жакшы бир кайрымдуулук болот. Бул кайрымдуулуктун өзүнүн баасы болбойт. Качан 10 000 сомдук буюм берсең анан кайрымдуулук болот деген шариятта жок. Шариятта бая пайгамбардын хадисине карата жылмаюу дагы садака дегендей, ошо эски кийимдерибизди дагы ошол бирөөлөргө жакшы таза жууп алып барып берсек, ошол деле кайрымдуулук болот. Ошого дагы Алла буйрса, ошо жакшы соопторго ээ болосуздар. Рахмат. Дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен байланышта. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Карас районунан чалып отуруп, Торлор деген айылданчы. Тактырга суроом бар эле. Тактыр, ассаламу алейкум, мен сизди жакшы тааныбайм. Ва алейкум ассалам. Чоң ата раматылык жаназасын окуңуз. Ва алейкум ассалам. Мен сизди суроом бар эле. Жана эми Аллах Таала бардыгына жаратыш эмеспи? Мисалы мына көчөдө баягы лөлүлөр тууралуу дейм, садака тууралуу лөлү, анан мисалы видео түзсөң анча-мынча кылдатып билет алкаш адамдар. Эми ушуларга кандай көз караштасыз? Мисалы садака берсе кандай болот? Мисалы колу буту баардыгы иштейт дейм адамдардычы. Өздөрү жана катса болот, акча иштеп дегендей. Эми ушуларга садака берсе болобу? Лөлүлөр айылда көчө баштан өтпөстөн сосу деген бооруң урайт да. Лөлү тектүү адамдарга садака берсе болот. Рахмат, Алла разы болсун. Абдан бүгүнкү күндө ушул жакшы суроо болду. Мына көчөдөгү калта көтөрүп, же мына светофорлордо машиналар токтогон жерде келип, кайыр сурагандарга садака кылсак болбойт. Себеби болбойт дегени муну шариятта тыюу салат. Бул лөлүлөргө буларга кесип болуп калган. Мисалы үчүн бул жерде сиздер отурасыздар, сиздердин кесибиңиздер ушу тележурналист болсо, алардынга дагы кесип болгон. Эгер кайсы бир адам тилемчиликти сурай турганда өзүнө кесип кылып алган болсо, ага кайрымдуулук кылсак болбойт. Муну көпчүлүк элибиз түшүнбөйт. Баягы машинесинин жанына келсе 10 сом 20 сом берип коет, ага эч кандай соопко ээ болбойт. Кайта ошонун ошондой оңой жол менен жашап кетишине кайра өзү шарт түзүп берген болот да. Ошондуктан лөлүлөргө садака берсек болбойт. Ал эми албетте мына көчөлөрдө бутуна ажырагандар бар, же бир оорукчандар бар.
Эгер ошолор чында эле ошондой болсо, ошолорго берсек бул эң чоң бир соопка ээ болот. Мүмкүнчүлүк чектелгендер бар. Анан дагы бир нерсени кошумчалап өтөйүн. Кайрымдуулук кылганда баягы тааныган адам же болбосо адамдарды ажыратпашыбыз керек да. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген муктаж адамга ошо кайрымдуулукту бере беришибиз керек. Бизде дагы бир телекөрүүчүдөн суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берип, өзүңүз тааныштырсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Ош шаарынан Алишер атам. Алишер мырза. Кайрымдуулук жөнүндө суроо берем элем. Ушул кайрымдуулук жөнүндө биз советим бар десеңиз, 4 баласы бар. Квартирада жашайт өзү. Эң чоңу ошо үй бүлөсүнө карап, өзү иштеп багат. Бирок эң кичинекей кызы оорукча болуп калган. Ал 7 жашта вообще жүрбөйт. Канча жолу айтты, соседтериме жардам барыңыз деп. Ошолорго кантип жардам бере аласыңыз, же болбосо ошолорго жардам бербейсиңер деп салган элем. Суроо түшүнүктүү болду. Сиз айтыңыз. Албетте ар бир үйдө, ар бир инсандын өзүнүн же ар бир перзенттин өзүнүн орду бар. Бир үйдө 10 бала болсо дагы, эгер 9-у ден соолугу жакшы болсо, 10-чусу эгер ушундай майып болсо, ага кайрымдуулук кылса болот. Себеби ар бир инсандын, ар бир перзенттин ал жашай турган өзүнүн жолу бар. Ошондуктан ошол азыркы айтып аткан адамыңызды ошол кайрылсаңыз, биз ошо колубуздан келишинче, эми көп болбосо дагы ошол мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче биз ошол кайрымдуулук колубузду, жардам колубузду сунабыз. Дастанбек мырзага менин суроом бар. Тегилгерки ата бабаларыбыздан жашоо турмушун элестетип көрө турган болсок, көчмөн эл болгон да. Көчмөн эл болгондуктан, мисалы бир боз үйүн, бир төөгө, бир жылкыга, ашпашта 2 жылкыга ошол өңөрүп бир жерден экинчи жерге көчүп жүрө берген, анан ашыкча жүктүн деле кереги жок болгон. Ашыкчасын керек болгон, муктаж болгон адамдарга таратып берип койгондо мисалы. Ошолордон үлгү катары алып, мисалы бүгүнкү күндө кандай адамдар мисалы өзүн бай деп эсептейт? Чынында эле бизде мурдагыга салыштырып караганда азыркылар чынында эле бардык нерсеси Кудайга шүгүр бар, бир эмес үйүндө 3-4 унасы тургандар бар. Алар деле барып сурасаң, мен баймын деп эсептебейт да. Ошо бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу болуш үчүн кандай адамдар бай болуп, кандай адамдар кайрымдуулук кылыш керек? Негизи бул суроо дамылага бериле турган суроо экен. Негизи баягы сиздин айтканыңызды түшүндүм. Негизи Кыргызстанда азыр мындай эме эмес да. Ар кандай эмедеги уровендеги адамдар жашайт. Мисалы байы бар, бирок байга жетем дейт депчи. Кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем деп. Ошондой сөз бар эмеспи? Негизи бул байлыкка киши тойбойт окшойт. Себеп дегенде бул баягы кайрымдуу болгондун бир чыныгы эмесин татмайынча, даамын татмайынча, алар адамдар бергиси келбейт болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде бул бирөөнү кубандыруу, бирөөнү сүйүндүрүү, бирөөгө жардам берүү, бирөөгө кайрымдуулук кылуу бул элге көргөзбөсөң деле, бирок өзүң кылгандан кийин өзүңчө бир бул башка бир сезим да. Негизи Кыргызстанда азыр бай колунда бар, жок деп бөлүш билбейм, туура эмес болуп калыш керек, болуп калат болуш керек. Эми азыр Кудайга шүгүр көбүнүн эле үйү бар, астында тамагы, ашы бар, үстүндө кийими бар дегендей. Ошондой эле адамдар мисалы квартирада жашаса деле кайрымдуулук кыла берсе болуш керек деп ойлойм. Анан баймын, байганда берем деген бул туура эмес түшүнүк болуш керек. Анан Абдылда мырза, сизге ушундай бир суроо жаралат да. Негизи эле элди карап көрө турган болсок, кайрымсыз эл тилемчи, анан байлары сук болот экен да. Анан бүгүнкү күндө ушундай түшүнүк жаралган. Биз баягы жайнатан айтып өткөндөй, байлар барып кайрымдуулук кылсын, мен эмнеге кайрымдуу кылам, мен өзүм жеткире албай атам, дагы жетпей атат деген суроо талап өзүндө күчөп атат да. Анан балким бүгүнкү күндө биз көз карашты, түшүнүктү өзгөртүп, байлар эмес, кедейлер балким ушул кайрымдуулукту байларга үлгү катары көрсөтсө кандай болот? Албетте абдан туура сөз болду. Бай айтып калат го, эгер бир сөз менен же бир кичинекей кайрымдуулук менен
дүйнөнү өзгөртө албасаң дагы бир адамдын жан дүйнөсүн өзгөртөсүң дейт го. Ошондуктан Дастанбек дагы жакшы айтып өттү, азыр бүгүнкү күндө биз байкедей деп дагы бөлүнбөшүбүз керек, бөлүнбөйт дагы го, эми баардыгыбызда ден соолугубуз бар болгондон кийин ушул эң байлыгыбыз ушул дегендей. Албетте бүгүнкү күндө бир гана бай болуу же болбосо байлар кайрымдуулук кылыш керек дегенен алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша Алла Таала жашоону насип эткенден кийин ошол мүмкүнчүлүгүбүз болушунча кайрымдуулук кылсак, ошо колунда бар. Алла Таала кимдир бирөөлөргө дүйнөнү көп берет экен, кимдир бирөөлөргө ченеп берет экен, өзүнүн аракетине жараша. Ошондуктан эгер бүгүнкү күндө ошо колунда мал дүйнөсү азыраак, жашоосу бир төмөнүрөөк адамдар эгер ушундай өзүнүн акыбалына жараша бир кайрымдуулук кылса, мен ойлойм ошол колунда бардарлыгы аларга дагы бир үлгү катары болуп калат деп ойлойм да. Кечиресиз, бизде теле көрүүчүдө суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берип, өзүңүздү тааныштырсаңыз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Оштон чалып жатам. Атым Гүлмира. Мына жерде биздин бир кошуна аканын инвалид кызы бар. Ошол акага биздин атабыз анча акчалай жардам берет, бирок ал киши ичет. Ушул кайрымдуулукка жатабыз. Ошо сурайм дедим. Рахмат. Албетте биз кайрымдуулукту бергенден кийин ал кайрымдуулукту алган адам ал кандай иштетсе ал өзү билет. Себеби биз кайрымдуулукту бергенден кийин бирөөгө бир акча беребизби, же башка нерсе беребизби, аркасынан жүрбөйбүз да. Ошо арак ичпе, же муну башка арам нерсеге жумшаба деп айтышка биз акыбыз жок да. Ошондуктан колубуз менен ошол бир сооп болсун, кайрымдуулук болсун, жардам болсун деп баягы пайгамбардын хадисине карата ал амалу биннияти, ниетибиз ушу бир сооп болсун, ушуга да бир жардам болсун деген кол менен бергенден кийин албетте атаңыз соопко ээ болот. Анан ал алган адам өзү эмнеге иштесе ал өзү иштете берет. Эгер сооптуу жолго иштеткен болсо ал дагы соопко ээ болот. Ал эми кайрымдуулукту алып ошондой бир Алла Таала тыюу салган нерселерге иштеткен болсо албетте Алла анын жазасын берет. Бирок экиленбеш керек. Анын соогуна ошол берген адам өзү ээ боло берет. Рахмат, азыр бизде учурда кесиптешибиз даярдаган кайрымдуулук жаатында ушул темада кыскача сюжет бар экен, ошону көрөлү, кайрадан күн жолугушабыз. Жаратканга ким көбүрөөк жакын болот деген суроого көпчүлүгү боорукер, кайрымдуу инсандар дешет. Албетте оорулууга же кедей кембагалдарга жакшылык кылып, колунан келген жардамын аябагандар мусулман адамдардын момуну аталып, кадыр баркы жогору болот. Кайрымдуулук диний көз караш менен алып караганда эки түргө бөлүнөт. Биринчиси зекет же жерден алган түшүмүнөн үшүр берүү. Эгер байлыгың 85 грамм алтын же 115 000 сом болсо, жыл сайын анын 3 000 сомун, короодогу койлорун 40тан ашса, бирөөсүн муктаждарга берүү милдет. Экинчиси өз ыктыярдуу түрдө садака берүү. Мында мусулман баласы колунда бар буюмун, тамак ашын, дал ушул нерселерге муктаж адамдарга көңүлүнөн чыгарып берсе болот. 7 түрлүү адам кыямат күнү арыштын көлөкөсүндө болот деди. Ошолордун бири бир адам садака кылган болсо, анын кылган садакасыны оң колу менен кылганды сол колу билбей калса деген да. Башкача айтканда, муну эч кимге билгизбей берген садакасы эң абзел. Биринчи адам өзүнө садака кылыш керек. Бинафсика дейт. Өзүңө садака кыл дейт. Өзүңдөн ашкан болсо, жакындарыңа садака кыл дейт. Мусулман адам ахибба линас ма тухибба линafsika. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бирөөлөргө дагы жакшы көр дегени да. Өзүң ток болсоң, кошунан ачка отурган болсо, же тууганың ачка турган болсо болбойт. Кече жакында эле өлкөбүздүн башына оор сыноо алып келген Дача суу айылындагы авиа кырсыкты элибиз кайгыруу менен кабыл алып, алардын ызасын тең бөлүштү. Бул апатка көңүл кош карабаган калкыбыз арасында жаштар, сырттагы мекендештерибиз, жада калса пенсионерлер да акчаларын атайын эсепке которуп, турмуш тиричиликке керектүү тамак аш, кийим-кече жана башка колдорунан келген жардамдарын аяган жок. Кырсыктан Кудай сактасын, бирок бул окуя кыргыз элинин кайдыгер эмес, кайрымдуу берешен экендигин дагы бир жолу тастыктады. ÖKM'дин атайын эсеби ачылгандан бери ушул күнгө чейин 37 миллион 130 000 сом акча чогулган.
элибиздин ушу кайрымдуулукка өзгөчө маани бергенин байкасак болот. Айрыкча ушул мектеп окуучулары да көңүл кош карап турган жок. 8 класстын окуучусу өзүнүн копилка деп коет, акча топтогон экен, 800 сом. Ошону алып келип тапшырыптыр. Андан сырткары 4 класстын окуучусу өзүнүн ушул ата-энеси мектепке барып, ошол тамак аш алып же деген акчасын 170 сом акчасы бар экен. Ошондон топтоп калган 170 сом акчасы бар экен. Ошол акча каражатындагы ошол учак кырсыгынан жабыркагандарга деп ошол акча каражатындагы ошол бергенин көрдүк да. Албетте бул нерсеге ичибиз жылыды. Бардык эле адамдардын жашоосу алар ойлогондой боло бербейт. Кээ биринин мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, башкасы турмуштун оор сыноосуна кабылган. Дал ошондой калктын аярлуу катмарына жардам берип, камкордук кылып келген кайрымдуулук фонддор бар. Фонд элден чогулган акча менен иш алып баргандыктан ар бир жасаган кайрымдуулугу тууралуу элдерге фото отчет берип турушат. Кээ бир үй бүлөлөр бар. Ал үй бүлөлөргө психологиялык жардам керек, моралдык жардам керек. Кээ бир үй бүлөлөрдүн продуктасы айлык азык түлүк менен камсыздап турабыз кээ бир үй бүлөлөрдүн. Кээ бир үй бүлөлөрдүн ижараларын берип турабыз. Жесир болгон аялдардын үй бүлөсүндө алар пособия менен тамак аштарыны несин алып турушат. Биз алардын ижарасын төлөп берип турабыз. Кайрымдуулук иштердин эң сооптуу жана түбөлүктүүсү элдер пайдалануучу мечит, медресе, жол, көпүрө же адам баласына керектүү илимий китеп калтырып кеткен болсо, ал адам көзү өткөндөн кийин да жасаган иштеринин сообу токтобойт. Кайрымдуулук кылуу же болбосо садака берүү адам баласын 70 түрдүү баледен сактайт. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам бир курма берип болсо дагы өзүңдү тозок отунан сакта деп хадисин айтып кеткен. Ал эми садака берүүгө мүмкүнчүлүгү болбогондор жакын адамдарына жылмайып койсо дагы өзүнчө садака, өзүнчө кайрымдуулук болуп эсептелет. Адам баласы бул дүйнөгө бир жолу гана жаралат. Андыктан бизге берилген аз гана өмүрдө акча, байлык, мансапка мас болбой, камкордукка муктаж болгондорго кайрымдуу бололу. Бекназар Абдыкасымов, Эмилбек Каныбеков, Дастан Токтоназаров, Илимбек Эмилбек уулу, Атайын Жаргылчак үчүн. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Бизде азыр телефон байланышы бар экен телекөрүүчүбүздөн. Ошону кабыл алып анан. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Аты жөнүңүздү айтып, анан сурооңузду берсеңиз болот. Мен Айпери болом. Мен Бакиге айтып дедим эле. Эми канча жашыңызда намаз окугансыз, азыр ушурда эмне кылып жүрөсүз? Анан мен күнүм ичкенде талак айткан эле, ошол өтө өтпөйбү? Анан 3 балабыз бар эле бизде, ошо суроо алай дедим эле. Бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулук боюнча биз сүйлөшүп атабыз. Эгерде ушул темага байланыштуу сурооңуз болсо берсеңиз болот. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Тилекке каршы бул өзүнүн жеке темадан сырткаркы суроолорун бергенге аракет кылып көргөн окшойт. Кандай суроосуна жооп берип өтөсүзбү? Биринчи сурооңуз кандай? Жок. Күйөөм ичет деген анан неме бизде канча жашыңыздан намаз окуп баштагансыз дегендей ушундай суроо. Эми бул темадан сырткары болуп калат. Мен өзүмө кайрылса, маалымат берем. Бизде дагы бир телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду берип, өзүңүздү тааныштырып анан. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен атым Айгерим, Оштон чалып жатам. Мен эжем бар десеңиз, ал эжемдин күйөөсү жок, 4 баласы бар, квартирада турат. Бир кызы бар, 7-ге чыккан, ал укпай, сүйлөбөйт дагы, баспайт дагы, өзү квартирада турат. Кандай жардам бере аласыңар? Ал силер башка нерсени сүйлөп атасыңар, бирок бул жактагы адамдарга кайрымдуулук кылып жардам бере аласыңарбы? Анан кийин мүмкүн болсо дарегиңиздерди айтсаңыздар, каяктан силерди тапсак болот кайрымдуулук фонду боюнча? Бул жеке ишкер Дастан мырза сизге тиешелүү суроо окшойт. Биз негизи сиздин сурооңузду түшүндүк. Мындай нерселерди кайрымдуулук боюнча сиздер мен айтат элем, Элим барсыңбы фондуга кайрылыңыздар. Ал жака сиздерди каттасын, регистрация кылгандан кийин ал жакта толтура эле жеке ишкерлер бар негизи. Алар менен албетте сизге жардам бергенге аракет кылышат. Себеп дегенде бул убакка чейинки көптөгөн эле ушундай биремелерге жардам берип келип атат. Биз деле колубуздан келсе Элим барсыңбыга беребиз. Алар сиздерге жеткизет деген ишеничтебиз. Сөзсүз сиздер Элим барсыңбы фондуга кайрылыңыздар.
бул Элим Барсың фондунун даректерине биз сиздерге кандай жеткизсек болот? Негизи биздин эфирден сырткары сизге таштап кетели. Телеканалда аркылуу анда алсаңыз болот экен. Телефон номериңизди таштап кете турган болсоңуз дагы бир байланыш бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Деген işinizde ilgilip kalay. Bizde жаңыдан bizden jurnalist gelip kalsak, jurnalistlerin жаңыдан jurnalistlerin işine dağı ilgilip. Anamın şu kayrımcılık temasına baylanıştık siyasına bireyim degen. Bizden de koşnalarımız bolup ketip, bir bayt gelip, 2 bölükten geldik. Көчөгө чыгат, бирок көчөдө өз алдынча басып жүрө албайт. Ошол кишиге көпчүлүгүлөр мына биз менен кошо иштегендер, олар көпчүлүгүлөр орогөдүктөргө гана жардам беришет да. Бул деген кайрымдуулукка жатабы же орогөдүктөрдө эмес, башка мындай күндөрдө деле жардам берип кайрымдуулук кылышса болобу? Башка сурооңуз жокпу? Рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт. Биз жоопту бир аз рекламалык тынуudan соң, жарнамадан соң андан кийин улантып берсек, азыр учурда бизде жарнамалык тынууга кезек келип калыптыр. Кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин көрсөтүүбүз уланат. Алгач бизде телефон байланыш бар экен, биздин телекөрүүчүбүздөн. Ошону кабыл алып, андан сөздү улантабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду берсеңиз. Менин атым Роман. Ош шаарынан чалып атам сиздерге. Мен сиздерге бир нече суроом бар да. Сиз мына кайрымдуулук боюнча айтып кеттиңиздер, ошону экрандан адрести айтып кетсеңиздер болобу дұрыстача? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, мына Ош шаарында Мээрим паркынын алдында, мына жаштар багынын алдында көпүрө салынып атат. Ушу бактардын алдында, парктарда бир да мүмкүнчүлүгү чектелген басылбагандарга кармалган жол жок да, билесиңиз, арабада отурган адам чыга албайт. Ошону жол жасап анан кийин экинчи суроом, мына Араманскийде светофорго астына көпүрө жасалат дейт. Ошол маселеге мисалы өзгөргөндөр болот, басылбагандар болот. Ага көпүрөдөн өтө албайт да, лестип алып койсо. Ошого кандай карайсыздар? Ошолорго мындай кайрымдуулук кылып, жардам берип, ушул маселени аткара аласыздарбы? Сиздин биринчи сурооңузду биз жакшы түшүнбөй калдык, кайталап койсоңуз кечиресиз. Биринчи суроом, сиздердин дарегиңиздер мына кайрымдуулук боюнча фонду жардам берсе болот дейт любой адамдарга. Ошо дайректи экрандан чыгара аласыздарбы? Ушу кайрымдуулук кылган адамдарга оңой болот беле? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Дастамбек мырза, сизге болду окшойт. Бир катар шаардагы көйгөйлүү болгон маселелерди дагы айтып өттү. Ошого карата кайрымдуулук кылып, көпүрөлөрдү салып, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге парктан жолдорду салуу боюнча ушундай фонддун өзүңүздөрдүн жеке ишкер катары демилгелеген максаттарыңыздар барбы дегендей суроо берип өттү. Албетте, бул жерде мен негизи фондко сиздерге окшоп эле жардам бергенге аракет кылган эле адаммын, жеке ишкермин. Негизи бул нерсе менен фонддор көбүнчө эме кылышат, план коюшат. Ошого жараша биз аларга жардам бергенге аракет кылабыз. Сиздердин биринчи сурооңуздар боюнча мен азыр фонддун Элим Барсың фондунун так адреси ХБКда, бирок так адресин уnuttум. Мен эфирден сырткары бу жака таштап кетем, балким чалып алса болот. Андан сырткары негизи туура айттыңыз, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын аларга дагы шарттар түзүлүш керек. Алар дагы араба менен кеткен болсо, араба менен жүрө турган жолдор салыныш керек. Бул деген уже мамлекеттик деңгээлдеги бир эме болуп калат. Фонддор ага канчалык деңгээлде жардам көрсөтө алат билбейм. Бирок эгерде бизге ушундай бир эме түшсө,
колубуздан келгенче жардам берүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Жанагы телекөрүүчүбүздүн суроосу боюнча сиз жооп бере кетсеңиз. Албетте, бул телекөрүүчүбүз дагы абдан жакшы суроо берди. Ошол көз азиз болуп турган адамга бир гана ошол ыйык Рамазан айы кирип келгенде ошол садака фитр, орозо питирден гана элден чогултуп жардам берилет. Анан калган башка бир жылдын 11 айында эч кандай бир жардам болбойт деген бир суроону узатты. Бүгүнкү күндө биз көкүрөгүбүздө ыйманыбыз бар, мусулман болгондон кийин албетте бири-бирибизге кам көрүп, бири-бирибиздин ал-акыбалыбыздан мындай бир сурап кабар алышыбыз керек. Бир гана орозо питирди күтпөшүбүз керек. Ошондуктан мына башка күндөрү деле ошол колубуздан келишинче ошол орозо питирде табылган дүйнө, табылган акча башка айларда деле, башка күндөрдө деле табылат. Ошону дайым ошондой көз азиз же бир бутум айыптар же кандай бир ооруга чалдыккандар болсо, же кандай бир көп балалуулар бар, мына ушулардын баардыгына ошондой башка күндөрдө, башка айларда деле жардам кылып турсак, бул өтө бир жакшы болот. Анан бири-бирибизге дагы бир чоң бир сабак катары болуп калат. Ошондуктан биз кайрымдуулукту бул динде дагы мисалы үчүн 5 убак намазын өзүнүн убактысы кирмейинче намаз окусаң ал кабыл болбойт дейт. Ал эми бул садаканын өзүнүн убактысы жок. Кайсыл мезгилде жардам кылсак, кайрымдуулук кылсак, садака кылсак, аны эч кандай бир тоскон жери жок. Дайыма бул садаканы кылсак боло берет. Эч нерсе чектебейт. Эч нерсе чектебейт. Анан ушул жерде дагы бир суроо жаралат да. Бүгүнкү күндө мисалы мен уккан ушундай окуяларга дуушар болдум, уктум. Кээ бирки адамдар мисалы арам жол менен акча табат экен дагы ошонун эсебинен кайрымдуулук кылган адамдар болот экен да. Мисалы жана ооз ачырып орозо учурунда мисалы бир досум ушундай бир таанышым даруз сатып ушундай соода сатып кылат эле, ошолордон мындайча айтканда жанагындай зордук зомбулук менен алып кетип барып ооз ачырган ушундай адамдар да бар экен да. Ошолордун кайрымдуулугу канчалык деңгээлде ушул соопчулукка жатат? Албетте бул арам жол менен бирөөнүн акысыны жеп, бирөөнүн акысыны, перзенттердин акысыны ушундай коркутуу жолдор менен алып барып туруп, мен соо иш кылам деген бул туура эмес. Себеби ар бир нерсенин түпкү булагы бул адалдан болуш керек да. Ал эми баягы мен айтып өтпөдүмбү, баягы телекөрүүчүбүз жакшы суроо берди. Биз ошол атам ошо бир кишиге балдарына кайрымдуулук кылат, ал киши арак ичип алат дебедиби? Бирок ал туура ой менен берип атат. Андан кийин ал эмне иш кылса ал өзүнүн ыктыяры. Ал эми ошол зордук зомбулук менен ушундай арам жер менен акчаны чогултуп бирөөлөрдү нааразы кылып алып барып ооз ачырса ал эч кандай соопко ээ болбойт, кайта ошончо күнөөгө батат. Себеп бирөөгө зулум кылып атат. Ошондуктан пайгамбардын хадисинде бар, мусулман адам бирөөгө зулум кылбайт дагы, бирөөнүн зулум дагы көрбөйт деген жери бар да. Ошондуктан мындай жолдор менен кылынган ооз ачыргандар же ихсан кылгандар булар муну шариятыбыз тыюу салат. Бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Ошондуктан алгач сиздерге адаттагыдай бизге салт болуп калгандай эркин микрофон берели. Ушул кайрымдуулук тууралуу жакшы бир кайрылууңуздар болсо айтып калсаңыздар болот. Алгач сизден Абдулда мырза, сизден баштасак. Рахмат. Биринчиден Алла разы болсун сиздерден. Мына ушу Ош Пирим телекөрсөтүүсү дагы көп жылдардан бери элдерге мына ушундай жакшы маалыматтарды берип, мунун ичинде мына жума баяндарды эл менен бирге көрсөтүп, ар бир жума түрдүү ушундай бир темадагы баяндарды үйүндө отурган элибизге мына ушу теле аркылуу чагылдырып көрсөтүп атасыздар. Мына ушунун өзү да кайрымдуулук болуп эсептелет. Мына ушу жума баян кылган имам катиптерибиздин дагы ошол кылган жума баяны ушул дагы элибизге бир кайрымдуулук болуп эсептелет. Ошондуктан албетте ушул телестудиянын дагы келечеги кенен, дайыма ушундай элибизге ушундай жакшы маалыматтарды жеткирген, ушундай эл менен бирге иштешкен, жакшы бир өнүгүп өскөн бир телеканалдардын катарында болушуна Алла Тааладан тилеп өтөбүз. Ал эми жалпы элибизге кайрылсак, урматтуу азиз бир туугандар, албетте бул кайрымдуулукту бирөө келип зордуктабайт, сен бер же дебейт. Ошондуктан ар бирибиз көңүлүбүздөн чыккан, жүрөгүбүз буйрган нерсени ошо кайрымдуулук кылып, колунда жок, ушундай кыйналган инсандарга берген болсок,
Bunun soğuna inşallah erten ahirette uşunda iyi oluruz. Paydası uşul jerde görürüz. Emi albatta bu studiyaga ben daha jönele gelmedim. Şu bir iki kitapты abdan жақсы kitaplar sizlerge şu belek katары kılıp alıp geldim. Uşulardı ruhsat berseniz sizlerge tapşırıp koysam. Bunu sizge Allah razı olsun abdan. Sebebi aytып kalat ko, bu kitap adamın dostu, al emi kitap adamga jol көрсөтөт. Adamda zeriktirmeydi degende daima şunu okup sizler de bir toptagı ilimingizlerde jogortasiz деген үмүтүбүз бар. Allah razı olsun. Ушунча убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирип өтөлү. Дастамбек мырза, сизге дагы эркин микрофон берели. Рахмат. Биринчиден Ош Берим телеканалга ыраазычылык билдиребиз. Ушуну чакырып өзүңүздөрдүн эмелериңиз менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Мен азыр эстеп кеттим. Бир окуя. Bir dengizin жээгинде катуу шамалдан кийин балыктар жээкке чыгып калды дейт. Эми балык деген деңизде толтурада. Майда балыктар толуу жээкке чыгып калды. Эми алар өлүм менен өмүрдүн жашоонун ортосунда жатат дейт да. Ошол убакта дейт, бир аксакал көл жээкте баратса, бир жаш бала деңиздин четинен балыктарды алып алып көлгө ыргытып атат, деңизге ыргытып атат дейт. Анан тиги аксакал сурады дейт: балам, сен эмне кылып атасың? Эми деңиз деген бул деңиз аябай чоң. Анын четинде да толтура балыктар бар. Сен булардын баарын кантип ыргытып бүтөсүң дейт да. Тиги бала айтат: аксакал дейт, туура дейт, мен мунун баарын ыргытып бүтө алышым мүмкүн дейт. Мен үчүн эчтеке өзгөрбөйт дейт. Азыр ушул боюнча таштап кетип калсам деле өзгөрбөйт дейт. Бирок мен ыргыткан балыктын дейт жашоосу өзгөрөт дейт да. Мен ошого аракет кылып атам. Бир балыкты болсо деле куткарып калайын деп балыкты сууга ыргытып атат да. Балада эчтеке өзгөргөн жок чындыгында. Бирок балыктын жашоосу уланып атат деген нерсе да. Ошон үчүн кыргыз элиме кайрылып айтып кетер элем. Эч кимибиз колубуздан эчтеке келбейт дебейлик. Кимибиздин колубузда эмне болсо, эмне мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жакындарыбызга, эң биринчи жакындарыбыздан баштап, колдон келсе бүткүл ааламга жардам берели, кайрымдуу бололу деген ишендирип айтат элем. Мен кыргыз элим буйруса ошол деңгээлге чыгат. Баары мисалы кыргыздардын негизи эле жүрөгүнүн түкүрүндө бул боорукерлик сезими бар. Буйруса баарыбыз кайрымдуулукка чуркайбыз деген ишеничтебиз. Рахмат. Ушунчалык убактыңыздарды бөлүп бизге келип, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна, биздин суроолорубузга жооп берип, дегеле теманы кененирээк талкуулап ачып бергениңиздерге ыраазычылык билдирип өтөлү. Ал эми бизде конокто бүгүн биздин конокто имам дин кызматкери Абдылда Исмаилов жана жеке ишкер Дастамбек Рустамуулу болду. Сиздерге чоң рахмат. Дагы келип туруңуздар дейле. Ишиңиздерге ийгилик жарала берсин. Ош Берим телеканалында түз эфирде жаргылчак программасын көрүп жатасыздар. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз дагы бир рет кулак кагышып өтөлү. Кайрымдуулук темасында биз кененирээк конокторубуз менен азыр гана суроолорду талкуулап, дегеле кызыктуу маекти өткөрдүк деген ниеттебиз. Дегеле бүгүнкү ушул кайрымдуулук темасын ушунчалык талкуудан кийин кандай бир пикирге, кандай бир жыйынтыкка келип отурасыз? Менде мисалы кайрымдуулук деген түшүнүктү мен азыр коноктор менен талкуулап отуруп кеңири bir түшүнүк алдым десем болот. Бизден ушул имамыбыз дагы, тиги жеке ишкер экөөбүз дагы кеңири бизге кайрымдуулук эмне экенин бизге түшүндүрүп берди деп ойлойм да. Менде акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзү боюнча биз динден алысыраак деп эсептеген мамлекеттер тилекке каршы сап башында болуп, ошолор кайрымдуу, дүйнөдөгү эң кайрымдуу элдер, кайрымдуу мамлекеттердин катарына киргенде мен таң калып отурам. Бул да болсо түпкү тарбия, түшүнүктөн болсо керек. Себеби ошол эле АКШ, ошол эле Жаңы Зеландия, Ирландия өлкөлөрү эң кайрымдуу болуп эсептелинет экен. Себеби алар тапкан кирешесинин эң эле болбоду дегенде 3% айына ошондой кайрымдуулукка жумшап, фондторго которуп, же болбосо атайын өздөрү кайрымдуулук иштерди жасап турат экен да. Фонддордун дагы болгон жакшы жагын мен байкай алдым. Бул фонддор негизинен ушундай максат коюшат экен көбүнчө кайрымдуулук фонддор. Биз балыкты эмес, кайрымакты кантип кармап, балык кармаганды үйрөтөбүз депчи. Бул бир жагынан караганда туура, себеби 3 кыл адамдар болот экен да. Бир кыл адам бул балары сыңар экен. Бул балары биз өзүбүз билебиз да. Алар айтпаса деле өзүнүн малын адамдарга берет.
кайрымдуулук жагынан алып караганда. Ал эми экинчи адам түрдөгү адамдар булар машалка катары болот дейт да. Себеби аларга барып айтып түшүндүрүп десең, аларды сыксаң суу чыгат дегендейчи. Ал эми үчүнчү типтеги адамдар болот дейт. Бул таштар деп коет. Бул катуу, айтсаң да десең да түшүндүрсөң дагы боорукерчилик, кайрымдуулук сапаттары жок дейт. Биз Кудайга шүгүр ислам динин карманган, негизинен 80%дан ашуун Кыргызстан элинин халкы дин жаатында ушул динге, шариатка ыктаган эл болгондуктан бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр мынакей башыбызга түшкөн оор авиакырсыктан 37 миллиондон ашуун акчалай жардам болуп тур дейт. Бул элибизден ошол кайрымдуу фонддордон ар кандай топтолгону бир чети көңүл жылытат. Сөзүңө улай, мен дагы мына соңку биз адамдар же адамдын табиятынан ушундай, мисалы оор кырдаал, бир кыйынчылык пайда болгондо адамдар ушу жабыла калып бири-бирине жардам беришет экен да. Эми соңку учурда мисалы авиакырсык болду. Андан бир жыл мурун мисалы түштүктө мисалы жер титирөө болду. Ушундай учурларда адамдар дароо бириге алып жардам колун сунуп ушу муктаждарга жардам беришет экен да. Мени сүйүндүргөнү ушу адамдардын ушундай кайрымдуу, боорукер болуп баратканы да. Мисалы азыр соц тармакта деле отурбайбызбы? Соц тармактарда тынымсыз ушул ал жерде бир гана журналисттер эмес, бүт адамдардын баардыгы ал жерде бар. Өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин билдирип, жардамдарын беришип, ушундай кеңири талкуу болуп атат да. Мени сүйүндүргөн ушул да, соңку кездери бизде ушу кайрымдуу, боорукер адамдар көбөйүп баратат экен да. Ушундай иретте биз бүгүнкү программабызды аягына чыгарып баратабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аягында айта кетүүчү нерсе, Жаргылчак программасын аяктаар экенбиз. Бир убакта ушул Манас атабыздагы Каныкей энебизге Тажикстанга барып, алдына барып жуучу болуп түшкөндө, ошондо Каныкей энебиздин атасы дагы ушул Манас ала албайт, кудурети жетпейт деп өтө чоң өлчөмдөгү калың сураган экен. Ошондо эмне кылышын билбей келип калкынан жардам сураганда эли өзү жардам кылып, кайрымдуулук кылып, өзүнүн болгон малын алып чыгып берип, ошол калыңына кошуп барып Каныкей энебизди алган экен. Бул да болсо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган билимдиктүү элибиздин дагы да болсо боорукерлүүлүгүн да казалайт. Мына ушундай кайрымдуулук, боорукерлик сапаттар дайым жүрөгүңүздөрдө болсун деген аруу тилек менен бүгүнкү программабызды дагы аягына чыгаруу алдында турабыз. Ал эми бүгүнкү программаны алып барган кесиптешим Арген Нуров алгачкы жолу эфирге чыгып отурат. Жана Нияз Ташматов мага ушул бүгүнкү түз эфирде кандай алып баруучулук иштүү жардам берип атат. Сага чоң рахмат, Нияз. Рахмат. Ушундай иретте биз урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар деп калабыз. Алдыда Капитал берүүсү бар. Амандыкта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.